Казат Акматов, Мунавия. Повесть. Кенебестигиң үчүн, жакын адамыңа кылган көңүл коштугуң үчүн турмуштун кээде сени жазалап коймой болот. Ошондо сен жаакка бирди жеген адамча көзүң мачтай ачылып, ордуңан атып туруп аттың ай, эсиңден чыгарып койгон, бирок баары бир сени келерсиң деп күтүп турган түйшүктөрдү көздөй жандал бастап жөнөйсүң. Азыр мен дал ушундай акыбалда бараттым. Көңүлүм ордунда болбогон соң приемникти өчүрүп, айнектердин баарысын туюк жаап таштагам. Руль кармагын колум тердеген сайын өзүмдөн өзүм чийиркенип, деле бүткүл дене боюм менен бир ылай сууга малынып алгансыйм. Адам деген бир капа болуп алса жазылмагы кандай? Бүт жол бою каргашалуу кат эсимден кетпеди. Анын үстүнө ал конверт көзүмө сайылган кылкандай болуп дал маңдайымда, шиттин үстүндө жатат. Кайгым катуураак болсун дегенсип, дал ошол жерге өзүм таштап койгон экенмин. Сокулуктан өткөн кезде конвертти атып туруп, барда жоктун түпкүрүн көздөй уруп жибердим. Оозун жаап таштадым. Жатсын ошол жакта көр жерге аралашып. Ошентип өзүмдү жаш баласы оротконсуп алдап койдум да, андан ары жүрүп отурдум. Жолдо кыймыл аз экен. Бутумдун учун педальга салмактай берсем, ылдамдык учу кыйры жок өтө берчүдөй. Ошого бир аз алаксыган болом, бирок кайра эле катта деп окугандагы жүрөктү таш тилгендей сөздөр жадыма келе берет. Энеңдин өлгөнүнө 2 жылдан ашты. Жанузактын 5 баласы бирдей жүрүп, карыган атаңарды ээн үйгө жалгыз таштадыңар. Мунавия деген бир мастанга бечара кишини тебелеттиңер. Ал өзү кара энеңерден калган оокатты бүтүндө үйүнө ташып кетти. Апаңар тирүү кезинде ырыс төгүлүп турган ордоңорду бүлдүрүп, төгүп чачып атат ал өлөгүндү көрөйүн. Андан ары кат жазган эме биздин таш боор экенибизди, атага кайрымы жок мерестигибизди, мектепте окуган тестиер кызынын калем учу менен аябай шилтетиптир. Каттын аягында ысым жок, эч кандай белги да койбоптур. Ана деп окуп бүткөнүмдө бир шүмшүк үстүмө жаба жугунду куюп жибергендей эле болду. Өлчөсү курсун, эң жаман кат экен. Мынчалык ачуу сөздөрдү өмүрү угуп көргөн эмесмин. Калыстыгы жок бир бейадеп баарыбыздын бетибизге жок жерден көз сыйпап жибергенине чыдабай, дегенде абдан катуу жиндендим. Өзүбүздү деле бир күнөөлөгүм жок. Антип эмнегедир оюма да келбептир. Көрсө, ал адамдагы жанагы өзүмчүлдүк деген жаман касиеттин кылган иши окшойт. Анткени аздан кийин бой токтотуп ойлоп көрсөм, чын эле маркум апамды жашаганыбызга 3-чү жылга аяк басып, ошондон бери атам айылдагы ээн үйдө жалгыз турат. Жанына кароол киши болсо да бир жөндечи. Атам өмүрүндө үстүндөгү кийимин өзү оңдоп кийбеген ыкшоон эме. Жаш жагынан тынбай зергерчилик кылып, анын бүткүл акыл ою, күлкү санаасы дегендей баарысы тең ошол жасаган буюмдарына чыгып кеткен болуу керек. Жалгыз иштеп отурганда карасаң өзүнчө эле толкуп, ташып, беттери жошолонуп албырып, көз нурлары жылт этип чачырай калып, көкүрөгү бүт жашырын сырга толгон адамча абдан ышкыбоздонуп иштер эле. Бирок такыр унчукчу эмес. Кечке дейре бизге көөрүк бастырып узанчу. Кечке дейре чечилип 2 ооз сөз айтчу эмес. Ошон үчүн аны эл жоош узак деп жөн салды гана кепке кыстармыш этип койчу. Жарыктык киши өзү деле кыйналдым, кысталдым деп бир кабар берип койбойбу деп атама да күнөөнүн теңин оодаргансып коем. Жок, чын эле да. Шаардагы кишин курусун, кызматың бир кычаса жумалап үй бетин көрбөй, ата энеңдин атын унутасың дегендей эле бар. Унутам деген ушул эме эмне? Шаардан алыстаган сайын ой санам шашып ушуп баратканда сөздү эмнеден баштап, эмнеден бүтөөрүмдү пландаштырам. Максатым эле атамды шаарга алып кетиш. Айылдагы аталаш туугандарыбыз атаңарды шаарга алып кетип, кышкысын колуңарда кармагыла. Анан чогулуп ошол шаардан бир кемпир таап, кошуп коебуз. Жаздан баштап кайра экөө бул жакка келип тура берсин деп, былтыр эле акыл айтышканынан муйган элем. Айылда башы бош кемпир деген калбай калса керек. Баары эле издеп таба алышпай жүргөнүн укчубуз. Ал эми жанагы Мунавия деген аялды болсо колдон келсе бир кысымга алсамбы дейм. Биз аны илгертен биле жүргөн аял. Жарыктык апамдын кыштак боюнча эң жаман көргөн адамы болчу.
Нечен жылдар бою апам эмне үчүндүр ал аял менен араздашып үйлөрүбүз көчөмө көчө турса да киришүү деген бизде болгон эмес. Не себептен ошондой экенин түшүнчү эмеспиз. Айтор, бала чагыбыздан Мунабия тууралуу апамдан бир ооз жылуу сөз укканыбыз жок. Ал мастан бизге жакшылык санабайт. Ал шүмшүк биздин үйдүн кутун учурду. Ал жез кемпир мындай, ал өлүгүндү көрөйүн тигиндей дегенден апам түк жадачу эмес. Эсимде кайсы бир жылдары биз бала кез эле бирөөнүн тоюнда олтурган аялдардын ичинде чатак чыкты дегенди уга сала кызыкка батмакка чуу коюп келсек, менин апам ушул Мунабияны чаштан алып сүйрөп, тимеле киши өлтүргөн кылмышкерди кармагандай тытмалап атыптыр. Аялардын баары кызым талбы же тигил экөөнүн чатагынын сыры ошондойбу айтор, экөөнү ажыратмыш болуп, ортого түшкөндөрдүн көпчүлүгү апама танапташ болгонсуп, Мунабияны жалгыздап жектеп жаткан мүнөздө кээси шарактап күлүп, а кээси «Тим койгула, экөө чарчаганда басылат» деп кебелишпейт. Ошого менин ызам келип кетти окшойт. Жүгүрүп барып апама моюн бербей аткан Мунабияны бир түрттүм. Антсем аялдардын баарысы кыраан каткы. «О, ананайын, энесине болушат деген ушу. Карма Мунабияны шыйрактан, эгегин жулуп сал» дешип шаракташат. Мен эси жок, ошого шердене түшүп, чындап эле тигил апамдан запкы көрүп аткан аялга улам барып катылып калам. Эми ойлосом апамдан бир топ жаш кичүү Мунабиянын ошондо суй салган келин курак экен. Менин күүлөнүп кетип тигеним ага чымын коргончолук болбосо керек. Кайра мени аяп, макулук бир жерин оорутуп албасын дегенчелик колун аярлай тосуп алат. Ошентип аткан үчөөбүздүн чатагыбыз бир маалда жалт этип чырак өчкөндөй эле токтоду. Эмнегедир ошол учур балалык зээнимде кадим бүгүнкүдөй таптайын сакталып калган экен. Аялдар туш-туштан жажалап, биз үчөөбүз дагы да чашташып тирешип атат элек. Алаңыча жондорубузга өрүлмө камчы тарс-тарс селедей түштү. Үчөөбүз тең онтоп барып, дароо үч жакка качып чыга бердик. Тегилерди билбейм, менин жон терим сыйрылып, денем эки жакка ажырап түшчүдөй бакырып жиберипмин. Карасам, бизди чапкан атам экен. Тегил эркектер отурган төркү үйдөн атып чыккан көрүнөт. Өң алаттан эчтеме жок. Көздөрү чоктой кызарып алган. «Наалат! Наалат!» дегенден башка оозуна сөз келбейт. Кар жайган бийик бою солкулдап, азыр мына бул отургандардын баарысын кырып таштачудай түр менен бир карады эле үйдүн ичиндеги аялдар бүтүндөй кукуйлап, ызы чуу боло жапырылып калды. Сөз кайрып сүйлөгөн бир жан жок. «Бас үйгө!» деди аңгыча атам апамды демете. Жанатан чаш тутамдап албууттанган апамды карасам, эми тим эле коёндон бетер корголоп төрдүн төбөсүнө чыга качкан экен. «Бас!» деп атам жана бир тап берди эле, жакын тургандар чур дей түшүп, апамды денелери менен басып калышты. Аялдар дагы биримдик деген ошол тура. Жылып жүрүп камчысынын кандуусун кантесиң? Ачуусун кара, жаман жооштун чакыраңдап. Кылгылыкты кылып коюп, кылжып менен бууп коюп. Аялдар шарактап күлүп, атамдын артынан шылдың сөздөрүн агытып калышты окшойт. Атам болсо өчү канбай дагы бирөөнү издегенсип, сыртта жарданып тургандардын ичин тинтет. Бир маалда агы чыгып чакырайган көздөрү мага чалдыга түштү эле, тыз коюп дароо үйдү көздөй безип бердим. Жоош деп коюшат, атам жоош болбой калсын. Бир ачуусу келгенде өзүнүн да башканын да өлөр тирилерине карап койбойт. Бирок ачуусу ырас чанда гана бир кармай турган. Анысы чын. Мен Асия таяк жегениме ызалана, көз жашымды токтото албай келе жатсам, Мунабия алдымда экен. Жылаң аяк буттарымдын дабышын укчудай эмес ал. Ошого бел байладым да жүгүрүп баратып этегинен булкуп кеттим анан. Бир кыйын иш кылгандай өтө берип, кылчайып карасам, атамдан камчы жеген байкуш Мунабия ошондо башын бир жагына армандуу кыңайтып, көз жашы он талаа болуп куюлуп, жолду да көрбөй, дабышты да укпай, деле жарык дүйнөнү түк сезбей өзүнчө бир укмуштай ичи өрттөнгөнсүп, жинди болгон сыяктуу ыркала басып келатыптыр. Мен таңыркап дагы бир ирет кылчайдым да андан ары чуу койдум. Анткени артта атам чоң арыштап бизге жете келаткан экен. Камчысы дагы эле колунда жүрөт. Болду болбоду азыр Мунабияга жетип, аны дал ортого жана бир салат деген болжол мени кылчактата калды. Кандай чабар экен.
Munawiya анда эмне кылар экен деген балалык ой. Бирок окуя мен күткөндөй кызык болбой калды. Атам Мунавияга жете келди да эңкейип бир кыжаала сөз айткандай болду. Ошентсе Мунавия аны алайган жаштуу көздөрү менен жалт бир карап алды да эмнегедир шарт бурулуп, ылдый бедени аралаган жалгыз аяк сокмо жолго өтүп кетти. Мен дилдейип дагы эмне болор экен дегенсип токтоп калыпмын. Ошондо атам бир кызыктай буйдала түшүп, алды менен Мунавияны көздөй жүткүнө, бирок кайра токтоп, артындагы жарданып турган эл журт тыысалуу карап алды да мени көздөй түз оптулду. Дароо безип жөнөдүм. Үйгө жетип, сарайдын төпкөрүндө жашынып турсам, атам дал короонун ортосуна келип теңселип тура калды да жүрөк тушун мыкчыгансып кыйналып, анан бир окумда колундагы табылгы сап, күмүш бел камчысын тизесине эки бөлөк карыч уруп туруп, очокту көздөй ыргытып жиберди. Дагы айтайын, андагы окуя эмнегедир күнү бүгүнкүдөй эсимде. Ал түгүл, ошондон 2 күн өткөндөн кийин апам келип атамдын жер жеберине жетип, айласын 6 кетиргени да көз алдымда эмнегедир. Үй бүлө дегениң адам түшүнүп болбогон бир шумдук дүйнө болот окшобойбу? Аны мен ошол балагат кезимде биринчи жолу өз көзүм менен көргөм. Атам экөөбүз ошентип 2 күнү үйдө жалгыз жаттык. Алеги чатактан кийин 2 күн удаасы менен апам үйгө келбей койду. Атамдын болсо анын кайда түнөп эмне кылып жүргөнү менен бир тыйынча иши болбогонсуйт. Өчүп калган көөрүгүн кайра тутантып мага бастырып койду да баягы өмүр бою кыла жүргөн адатынча узанып кирди. 3-күн дегенде өңүнөн ачуунун изи кетип, карасам атам баягы эле биз билген унчукпас, чиникелбей, өз дүйнөсү өз ичинде жымырылган кадимки жоош узакка айланып калыптыр. Ошондон кийин анан апам акыры жыла басып келип жүрөт үйгө. Адегенде короого баш багып кирип, өзүнчө сүйлөнүп, чачылган отундарды жыйып, очокту көздөй ыргытып, атама дароо катыла койбой, мындай сырттарактан улкулдап анан акыры атам экөөбүз узатып отурган үйгө баш бакты да алды менен мага бир тийди. Алдагы кебетеңди карачы, талаада калган жетимдей болуп. Бас, тур бети башыңды жууп, көйнөгүңдү алмаштырып кий. Ошентип мени сыртка айдаган соң устаканага биротоло кирип, эшикти жаап алып анан атама чабуулга өттүбейм. Деле көпкө дейре апамдын көңкүл үнү басылган жок. Бирде ызырынып, бирде бирөөнү туурагансып, акчыланып, анын ортосунда атамды эликтегенсип, кайра бир туруп ызалуу күлкү чыгарып салып, айтор 1000 бир аракет менен байкуш атамдын мээсин абдан эзгиледи көрүнөт. Бирок байкуш дейин десем, атам деле бир үн чыгарып козголуп койбой, балка метлерин бир калыпта чакылдатканын жазбагансыйт. Апамдын деги кимге сүйлөп, ким менен жекелешип атканы белгисиз. Ошондон улам ыза болгон байкуш апамдын кара жини кармап кетти окшойт. Мен сага бала тууп бергем. 5 баламдан айлан. Болбосо алтын сөйкөнү тап. Кайда сөйкө? Же аны тиги жиндиге бергениң жалганбы, я? Жалганбы же? Урушкан сайын атама айтып жүргөн эң негизги дооматына өтүп кетти окшойт. Биз бала болсок да, апамдын бул дооматында өзгөчө бир чактан маани бар экенин туюп калар элек. Анткени башка эч бир жемеге чым этип койбогон атам ошол алтын сөйкө дегенди укканда эле каны бир башкача бузулуп кете турганда болду. Колуна эмне тийсе, ошону менен апамды көздөй шилтеп калар эле. Мына азырда ошондой болду окшойт. Калыбынан жазбай чакылдап аткан балкасынын үнү тып басыла калды да бир нерсе көп деп, аңчы эле апам будаланып шашылып эшикке чыга түштү. Оң ийнин сыйпалап, жоолугун оңдоп салып, күйөөсү менен сүйлөшөр сөзү ушуну менен бүткөн сыяктуу. Эми белгисиз эле кимдир бирөөгө «Ал өлүгүңдү көрөйүңдү баары бир бул айылдан сүрүп жоктом» деп көп анча чечкиндүү өңдөнбөй, дароо эле азыр эмес, келечекте кыла турган ишин айткансып, үнү бошоңдоп калыптыр. Көрсө ошентип араздашкандардын аз-аздан ачуусу кетип, анан үй бүлө дегендин оңбогон алдамчы турмушу кайрадан ымалашып алдыны, карылыкты, анан андан аркы көрүнүп турган акыркы чекти кездей тымысы жыла бере турбайбы? Жолдун бурулушу ылдамдык менен кошо жүргөн ой санаамды бузуп койду. Көрсө биздин үйгө имерилчү туура көчөгө келип калган экен. Чаржайыт сабалаган элестер дароо баштан учуп, менин алдыдагы максатымды, атам айта турган кеп сөздөрүмдү жыйынтыктап, ой чуркатып алгычакты дарбазага жетип келдим.
Мотор өчүп, машинанын деми сууган арада сыртка чыкпай бир азга сүрдөйм. Мемиреген оор тынчтык бир шекилдүү, кооптуу тунжурайт. Апамсыз калган үй эмнегедир бизден алыстай түшкөн сыяктуу сезилет. Балким мында азыр мунабия бардыр. Ошол ээлик кылып калгандыр. Айнектен биздин көк рамалуу, көк верандалуу, көк дарбазалуу, ар бир тактайга кагылган ири мыгына дейре жадыма жат мекен үйүбүздү бир сыйра жүрөкөп коолжуп карап алдым. Көңүлүмдүн тереңинде кайсыдыр бир үмүтүм бүлбүл этип, дагы эле болсо үзүлбөйт. Гүлдүү көйнөгүн, кара маазысын босогодон көрүп калиткадан апам чыга түшчүдөй. Машинадан чыгарым менен атамдын устаканасы тараптан угулган чык эткен тааныш үн. Ошону укканда менин бардык сестейген ички сезимдерим, нервтерим бир аз ордуна келе түшкөнсүдө. Демек мени сана аркыткан, белгисиздиги менен эртеден бери кооп тонткон дүйнө жок дегенде жарым жартылай өз ордунда. Ассаламу алейкум, дедим устакананын босогосуна барып. Атам баш көтөрө менин кооп сунган кебетемди көрүп туруп, колумду кыскан чакты жым деп ууртунан күлгөнсүп койду. Анысы келе бер, эч айыбың жок деген аталык кечирими. Биз Жанузактын балдары атабыздын жүзүнөн мындан башка белгинин изин чанда гана бир байкабасак көрчү эмеспиз. Баарыбызды тең ар дайым энебиз жазылап, энебиз кечирим кылчу. Энебиз эркелетип талтаңдатчу. Чыбык же муштум керек боло калганда аларды да жалгыз гана энебизден алчубуз. Кайда жүрөсүз? Деди атам балкасын камдап алып, бирок бир азга чаппай туруп. Карасам атам эмнегедир көзүмө башкача көрүнүп калыптыр. Кадим эзелтен берки бир оорусунан айыккан кишидей иреңинен сарысы кетип, көздөрү нурланып, сакалы кынаптап серпилген, үстү башы таптаза. Көз карашында кандайдыр таң калгандык, мен күтпөгөндүк бар, бирок таарыныштын түк белгиси жок. Ошондон улам мен өзүмдү кайсы бир жаман дилимде бу кишинин баласы эместей сезип кеттим. Көңүлүмдүн тереңинде эмнегедир тырчуу пайда боло түшкөнсүдө. Бирок аны билгизүүгө эч шылтоо жок эле. Ошондуктан кадимки эле сагынып калган баладай атама бүткүл мээримимди төгө элжиредим. Атам дагы ошентсе деп азыр тура калып жалына жалбара бетимден өп, көзүмө, колума, ар бир кыймылыма ичи эзиле карап, бир далайга божурап артымдан ээрчип алса деген илгерки балалыктан калган кусалык мени бийлеп турду окшойт. Бирок атам анымды байкаганда жок, эле салганда жок. Ал жанагы адеп келгендеги бойдон эч өзгөрбөй кала берди. Ошондо мен бир чети атама калыстык кылбай, анда маркум апамдын мээримин, сүйүүсүн талап кылып жатканымды, экинчиден бул дүйнөдө эң теңдешсиз энелик мээримден биротоло айрылганымды даанылап сездим. Көөрүктү сагындыңбы? Кана, басчы? Деди атам аңгыча мага деген эң кымбат сөзүн эми таап аткандай жымыңдап. Мен плащымды чече салып, кош колдой көөрүктү басып кирдим. Чатырка бунут болгон колдорум эки жеңи тери көнөктү ырааты менен баса албай, чалыштай түшүп атса, атам ошону карап туруп анан биротоло ичи эзилип жыргап күлдү. Унутуп калыпсың го, деди ал бир аздан кийин такыр кубанычын жашыра албай кыткылыктап. Мен дагы көзүмө ысык жаш келип, эреркедим атама. Ошондон кийин барып экөөбүздүн ортобуздагы ата балалык мамиле бир аз ымалашты көрүнөт, тартынбай сүйлөшө баштадык. Ата, бизди күтүп аттыңызбы? Силердин ишиңер кыйын да балам. Бат эле 2 жыл өтүп кеттир. 2 жыл деген эмне? 2 эле күн. Жалгыз абдан жүдөдүң го ата. Тирүүнүн оокаты эптеп өтө берет балам. Быйыл кышта шаарга барып туруңуз. Атайын ошону сүйлөшөйүн деп келдим. Атама дегенде мени сөзүмдү укпай калган киши болуп, бирок акыры жооп берүү керек эмеспи дегенсип кабагын сал чытый калды. Айтканы мага жакпаганын дароо сездим. Барат элем, деди бир маалда жоошуган түр менен. Бирок мүмкүн эмес балам. Шаарга жаш кезде барбаган киши зили көнбөйт тура. Кышы туруп, анан жазда кайта келесиз. Элдин атын элери баары эле ушунтип атышат. Атам мен тараптан жагымсыз бир жыт искегенсип иреңин жука бырыштырды. Билбейм, алар кандай немелер экенин. Үй жайын талаага таштап. Үй жайды туугандар карап турат да. Атам баш көтөрүп мени ормойго карап койду.
Бул чындап эле мени шаарына чакырып келгенби? Дегенсиген көз караш. Мен анын ошол көз карашын тосуп алып, зарыга жооп күтүп турдум. Атам ойлонуп калганса да. Мени жайыма койгула, деди ал бир аздан кийин үнүн экинчи бул айтканын кайталангыс кылып чыгарып. Менден кабатыр болбогула. Сөзүн чыны, мен атамды шаарга кетишке бат эле көндүрөм го дегем. Кыштын күнү жылуу үй, жумшак төшөк десе, ким эле кача коймок. Бирок байкап көрсөм атам мага көнчүдөй эмес. Шаар жөнүндө дагы бир рет айтайын десем, ал кадимкидей ормоңдоп, балкасынын сабын ачуу менен дөөшүп, кагып алды. Мен да тырчыдым. 40ка чыгып, буурул чач болгон мени атам баягы эле илгеркидей баласын тат. Сөзүмө кулак түрүп, бир аз абайлап көрөйүнчү деген оюнда да жок. Мен ачуу менен көрүктү күш жеткизе көмүрдүн күлүн сапырам. Атам болсо, сааттай болуп кайдан келип калдың дегенсип, мени териси сүйбөйт. Мойнун ары көздөй бурайт. Экөөбүз сүйлөшпөй калдык. Биз ошентип жактырышпай турган чакты калитка кыйч этип, ажике жеңем куруго кирип калды. Атамдын ортончу инисинин аялы. Жеңем кире сал эле чоң үйдүн астын шыпырып, казан аякты калдыратып, кадим өз үйүндө жүргөндөй. Саламатсызбы жеңе? Десем, адами, караңкаты күн, сен белең, анан мен келдим деп койбойсуңбу? Деп кадимки мага тааныш балбан кыялы менен тосуп, энемдин салтын жазбай башымдан суу тегеретип ыргытып, алты менен эч сыр берген эмес. Жеңеме мен да сүйүндүм. Биз жокто атамды жалгыз бозортпой үй оокатын колдон алып, аны тегинтип таптаза кийинтип, өңүнүн азбай тың турганына ушул ажике жеңем себепкер эмеспи дегенчелик, ал кишиге туугандык сезимим өзгөчө козголуп ыраазымын. Анын үстүнө чоң үйгө кирсем, бөлмөлөрдүн баарысы тең жаркырап таптаза. Ар бир буюм баягы апам бардагыдай, атүгүл андан да иреттүү, уурду ордунда, карападагы гүлдөргө суу куюлуп, китеп текчелердин чаңы сүрүлүү, айтор бардыгы жайында. Көңүлүң ачылат үйгө кирсең. Мен ажике жеңеме атайлап рахмат айткым келип, бирок кыргыздарга антсең тууган ичинде жакшылыкты эсептегендей ойлоп, таарын ойлоп, болгону жеңеме эзиле карап ичим жылыгандан жылый берди. Бирок ошондон көп өтпөй, үчөөбүздүн ортобузда мен түшүнбөгөн кызык окуялар башталып, акыр аягы чыр-чатак менен бүтсө болобу? Кептин баары ажике жеңем самовар коюп бизге түшкү чай берем дегенден башталды окшойт. Жеңем самовар коем деп балпактай кетти да, бирок керектүү идиштерди таппайт, же ширеңкесин таппайт. Экөөбүз эптеп жүрүп самовар тапсак, эми отуну кайда, суусу кайда болуп убарабыз. Шкафтар, сандыктар бая апам бардагыдан өзгөрүп, тамак аштын турган орду таптакыр алмашылып кетиптир. Биз антип убара болуп атсак, атамдын негедир сиркеси суу көтөрбөй, уламдан улам түнөрө берди. Отуруу ордунан тура кетип, этек жеңин кагып силкип, ажике жеңемдин басып турганынабы, сүйлөгөн сөзүнөбү же кылган ишинеби айтор баарын эле ит атайы тутулат. Мен атамдын мындай жеңил кыялын өмүрүмдө көргөн эмесмин. Кирин жууп, ашын жасап жүргөн жеңеме мынчалык неге үтүрөңдөйт деген ойдо мен ого бетер жактырбай улам алайып карап калып жаттым ана. Бирок анткенимди эсепке да алган жок. Барган сайын кыжыры кайнап, туттугуп, экөөбүздү тең өзгөчө ажике жеңемди көрөйүн деген көзү жок атамдын. Бир окумда ажике жеңем чай издеп шкафтан аңтарып калды. Же каргыш тийген чай табылбайт, же жеңем издегенин койбойт. Кебетесине карасам, ушул үйгө далайдан бери кирген сыягы жок жеңемдин. Менин эсиме мунабияк кайрадан кылт дей түштү. Жеңеме мейли ошол жасап жүрсө керек бул үйдөгү оокатты. Же балким андай эместир. Чайыңызды кайда койчу элеңиз? Дедим ажике жеңеме ачуум келе түшүп. Жеңем суроомо жооп бербестен суурмалардын бирин улам чаңзыгытып аңтыра берди. Баарынан кызыгы, анында атамдан бетер ачуусу келип, өңү кара көк тартып алыптыр. Улам ылдый түшкөн жоолугун улам кулагынан арта салып, бир нерселерди кыжырланып күңкүлтөйт. Кебедеси дал атамдын өзүнө акарат кылып аткандай. Чайыңа ыраазымын келин бала, тимеле койчу, деп жиберди бир маалда атам, анын ошол күңкүлдөгөнүнө чыдабай. Менин шаштым кете түштү. Карыя кишти ушунча орой сүйлөчү беле жарыктык. Жеңем бичарада эмне күнөө? Чай кайнатып бергени жаткан жазыгыбы? Адегенде ушундай ойлогон мен жеңемди мына азыр булкуна туруп,
үйін көздөй жөнөйт экен деп чочугам, бирок ал эмнегедир антпеди. Антмек түгүл мурдагыдан бир өзгөргөн түрү жок. Эч нерсе укпаган кишиче издеген чайын издеп, баягы эле кимгедир кыжырданып тилденет. Анткен сайын атамдын каары бетине чыгып акыры жеңемди үйдөн кууп чыкчудай туталанды. Мага чай бербей, уу берчи, уу бер! Деп ал боюн токтото албай калчылдап, жеңем болсо деле атамдан бир сөз укпаган киши. Мен ошого укмуштай таңыркадым. Бул эмне деген окуя? Кимисине болушуп, кимисине эмне сөз айтаарымды билбейм. Жеңеме жан тартайын десем, анын дал өзүндө мен билбеген бир сыр бардай. Болбосо атамдын тегентип кыйкырганына бир кайрылып жооп кылбайт беле? Балким жеңемде бир ажайып күнөө барбы дейм. Бирок ал эмне деген күнөө болмок? Айтор улаган барган сайын экөөнүн ортосуна кирише албай четте калдым. Баардан ичим күйгөнү, атам мени бүгүнкү келгениме, жанында турганыма эч бир көңүл бурбай, мени келдиби жокпу дебей, кандайдыр жашыруун турмушу менен, мага белгисиз өз санаасы менен алек болсо, ошол себептен келинин эч уялбай араздашып, ага кыйкырып орой сүйлөп, мындайча айтканда ажыке жеңемдин жакшылыгына жамандык менен жооп кылып атканы болду. Эмне себептен мындай болот? Эмне себептен илгертен жоош узак аталган бир мүнөздүү, түнт киши минтип бир жылга айланбай кыялы кескин өзгөрүп, адам тааныгыс абалга келет? Мен чын эле эч нерсе түшүнө албай капа болуп турдум эле, аңгыча атамдын биротоло каны бузулду бейм, эмне кылып, эмне коюп атканын өзү билбей, калч этип тура калды да, жеңем жаңы эле сырттан алып келген самоорду кайнаган суу пуусу менен көтөрүп туруп, эшиктен ары шилтеп жиберди. Мен чай ичпейм. Мага баарыңар чогулуп келип, уу бергиле. уу керек мага, деди анан 2-3 сапар каргылдана кыйкырып. Андан соң төркү үйгө өттү да эшикти тарс жаап алды. Жеңемдин өңү да өзгөрүлгөн жок, кыймылы да шашылбады. Сырт кейпине караганда ал эрке баласы чатак салып тайраңдап аткан эне сыяктуу, адепсиз Жубарымбектин качан басылаарын күтүп турган сыяктуу. Бул эмне деген спектаклиңер? Дедим мен жеңемдин ошол кебедесине ачуум келе шаардыкча жаргонум менен. Антсем, кап, сен чай ичсең болбойт беле, жолдон келбедиңби дейт. Ажыке жеңем менин суроомду кеп ордуна көрбөй өзүнчө кооранып. Жо, бул эмне деген мамлеңер? Түшүндүрүп берлечи? Дедим мен, жада калса бул аялга да сөзүм өтпөй турганына ызалана титиреп. Ошондо жеңем мага таң калгансып, бир жети ишенбегендей кыйгач карап турду да, жүрчү буякка дегенсип, эшикти жаап сыртка чыкты. Сени уул 40ка чыккан киши дейт. Эмне үчүн менден сурайсың атаңдын акыбалын? Я, деди ал, эки колун бооруна ала кадимки ажаан катындай сурдана түшүп. Мен эмне айтарымды билбей калдым. Эмне үчүн силер шаардагы интеллигент сөрөйлөр бир келип атаңардын ал жайын сурап койбойсуңар? Же кичинесиңерби? Же силерге атанын кереги жокпу? Улуусу сен 40ка келдиң. Кичүү эниң 30да. Ортодогу кыздарыңар болсо үчөө тең килеңдеп, 3 күйөөнүн мойнуна минип жүрүшөт. А бул жакта жалгыз атаңар бир мастанга апаңардын ак шейшебин тебелетип, салтта жок жосунду кылып отурат. Бейиши болгон жеңем тим эле көрүндө ала салып аткандыр. Ал энеңдин өлөрдө айтып кеткен керези бар, билесиңби? Мен билбейм дегендей делдейип турдум окшойт. Жеңем дароо эле сөзүн улай берди. Ушул жеңи жок салбар мунабияга 10 түтүн танай уулунун бирөөнүн босогосун аттата көрбөгүлө деген болчу, апаң маркум өлүп бара жатып. Жарыктык акем ошону өз кулагы менен угуп турду эле, бирок тигил азезил катын анын оюна койбой башын тегеретип атпайбы? Атаңдын башы тегеренип калганын көргөн жоксуңбу же? Мен ажыке жеңемдин суроосуна жооп бере албай, атагана тиги бардачоктогу ачуу катты сиз жазган турбайсызбы жеңе, деп телмирип, бир эле учурда башыма ушунча көп күтүлбөгөн ойлор келгендиктен тилим буулуп эсим кетип турду. Жеңем болсо мени долдойгон сырт кебетеме ичинен кыжырык эле сөздөрүн ого бетер ачууланта менин намысыма тийгендей кылып, теги Мунабия деген аялга жаалымды козгогудай аракет менен улантып атты. Биз танайдын келиндери маркум энеңдин керези деп атаңа жаман көрүнүп жүрөбүз. А силер болсо ар намысы менен ишиңер жок. Эми мына, сен келипсиң. Атаңды тигил жиндиден ажыратып шаарга алып кет. Болбосо акемди көк мээ кылат ал. Ансыз деле жетишип калды. Көрдүң го өзүң?
Мен içimden "Da gördüm" dep жеңемдин dal ушул сөзүнө аргасыздан макул болгон судум. Ошонумду кыйды жеңем көзүмдөн сезе койду окшойт. Дароо мага ыктай калып, добушун эми мага толук ишенген кишидей шыбыш аралаш чыгара баштады. "Алып кет атаңды", деди ал дагы бир жолу мен эмне кылышым керек экенин даанылап. "Болбосо биз такыр боло албай калдык. Күндүз го макул кайтарабыз. Мунабия шүмшүктү бул жакка жакын жолотпойбуз. Ал өлөгүңдү көрөйүн болсо түн ичинде келип атаңдын үстүнө кирип алып атпайбы? Таң кулан өг атканда кайра кетип калат экен. Бети жок шермене десе. Карып кемпир болгондо ошого кантип барат уялбай? Акемдики эмне мейлидечи, эркек эмеспи? Тиги бейбактын кылганын айтпайсыңбы? Алигиси не бак мүйүз болгонуна карабай бет бактанып жүргөнүн?" Ажыке жеңем кызуулугу менен мага ашыгыраак сөз айтып алганына оңтойсуз жылмая калып анан шыбырады. "Акемдики деле шермендечилик эмеспи? Бул жагынан ал кишиде түк уят кылбай калды." Ажыке жеңемдин мени өз киши катары көрүп, ачык айткан сөздөрүнө жооп бере албай турдум дагы эле. Сүйлөгө эч мүмкүн эмес. Көңүлүм ушунчалык дүрбөлөңтөп, чаташып калгандыктан азыр дароо машинага отуруп ээн жакка жүрүп кетким келди. Бирок антүүгө чамам жетпей жатат. "Асылбек байкем үйдөбү?" дедим мен жеңемден дагы башка бирөө менен бул туурасында тезирээк сүйлөшкүм келди. Антпесем тамыры алыстан бери зилдеп келаткан бул Мунавия менен атамдын ортосундагы мамилени мен түшүнө ала турган эмесмин. "Үйдө болбогондо эмне? Өзүң билесиң да байкеңди." Ажыке жеңем капкагы бир жерде, өзү бир жерде тоолонуп аткан самоорду чогултуп алып, оозгу үйгө киргизип койду. Асылбек байкемдикине жеткиче бир нерсеге ичимден катуу таңыркап келе жаттым. Улам демитип сүйлөгөн сайын, улам Мунабиянын жер жеберине жетип жектеген сайын ажыке жеңемдин баардык айткан сөздөрүнөн, ой пикиринен, турган турпатынан маркум апамдын типтирүү элесин даана көрүп келаттым. Таң каларлык окшоштук. Таң каларлык бирин бири кайталоо. Тим эле атайлап жасап койгондой. Маркум апам өзүнүн бар болгон ички дүйнөсүн, көз карашын, ой пикирин ажыке жеңеме аманат кылып берип кеткен сыяктуу. Же балким аялдардын баарысы эле окшош болобу? Же болбосо апам айткандай, биздин танай тукумунун аялдары окшошпайтыр. Мунавия дегенде менин апа жеңелеримдин баарысы бир ооз, бир дем, бир көз. Мен түшүнүгүмдө маркум апам абысындарынын ичинде өзүнүн ашкере тууганчыл боорчулугу менен кадырлуу эле. Анын үстүнө беттегенин бербеген кызуу кандуу, кыялы башкалардан өзгөчөлөнүп, атамдын жооштугунан улам көп убактарда эркектердин арасындагы кеп сөзгө өзү аралашып, тууган урук ичиндеги расмыстарды өзү эле биле берчү. Ошондон улам ал кишинин калган баардык абысындарына таасири күч болгонбу? Же кептин баарысы жанагы керээс кылып айтып кеткен бечара апамдын аманат сөзүндөбү? Баса ал керээзди бузуп койгон атамды эмне кылуу керек эми? Мен ушуга түшүнбөдүм баарынан да. Керез деген жеке эле биздин элде эмес, дүйнөнүн бардык элдеринде ыйык деп бийик тутула турган руханий милдет. Менимче аны бузган же аткарбай койгон адам али болбосо керек. Эгер андайлар чыккан болсо, элден элге, укумдан тукумга сөз кылат эле го. Мен мисалы андайды угуп көргөн эмесмин. Ошон үчүн атамдын кылганын кандай деп айтууга болот? Эл эмне дейт буга? Балким эл журт эмдигиче өз өкүмүн чыгарып койгондур. Ажыке жеңем аны биле электир дейм. Балким Асылбек байкемден угармын ал жөнүндө. Байкем адатынча чот кагып отуруп чарчаса керек, керебетке жаңы эле кыйшайган түрү бар. Мен "Ассалому алейкум" дегенде эле лып ордунан тура келди. Уктаган деле кебетеси жок. "Ашказаныңыз кандай?" дедим бир аз жайланышкан соң. Байкем адатынча ашказанындагы жарасынын тушун алаканы менен аяр басып башын ийкеп койду. Бир топ жыл райондук кызматтарда жүрүп, анан эмнедендир сынып келип азыр айылда бухгалтер. Бир кезде элге журтка эстүү, азамат, иштерман атанган байкуш байкем кийин оорулуу болуп, бирок ага карабай арактан кез келгенде тартынбай согуп жүрүп, жаралуу болду. Арыктап да кетти. Азыр араң эле сүлдөрү бар. Ошентке менен айыл ичиндеги эстүү баштуу дегендердин эсебинен чыгып кеткен жок. Бирок балким дайыма жаны кийип жүргөндүктөнбү, адамды көп кыртышы сүйө бербей, аз сүйлөчү болуп калган кийинки жылдары.
Мен оңутун келтирип туруп, ири алды менен Асылбек байкемден Мунавия тууралуу сурадым. Өзүнчө жүргөн бир бейчара да. Өзүң деле билесиң да, деп иреңин жерден албай отуруп жооп берди агам. Анын кебетесинде жана жообуна караганда деле ажеке жеңем эртеден бери жаагын жанып какшаган Мунавиянын кылмыштарынын бири жоктой. Асылбек байкеме көп ишине бербегенсип калдым эмнегедир. Акыры жүрөгүмдө өйгөн эң орчундуу суроону бердим. Жайына кеткен кишинин кереесин аткарбагандыгы үчүн сиздин Жанузак агаңызды эмне жазага буйрушубуз керек? Ал эмне кереси экен? Деди байкем эч нерсе билбеген кишидей. Мунавия тууралуу. Деди байкем беттерин миң бырыш кыла жылмайып. Аны жанагы оңбогон жеңең айтса керек. Жо, апамдын ошенткени чынбы? Дедим мен кызуулана. Билбейм. Айтса айткандыр. Баарыбыз эле үйгө кирип чыгып жүрдүк жеңемелерде. Балким келиндерине бирдеме деген чыгар. Эгер айтканы чын болсо, атамды эмне кылабыз? Байкем жерден башын албай кыт-кыт күлдү. Эмне кылмак элек? Дарга асабызбы? Айтыш керек да. Айтканда эмне? Сөз деген сөз да. Эмне үчүн сөз деген сөз? Баарлап айтыш керек да. Кызык экенсиң сен. Эмне үчүн кызык экем? Маркум апаң тирүү чагында 20 жыл кармашып тыйбаган атаңды эми ким тыят? Мен шалдайып калдым. Демек, Асылбек байкем да бул ишти жайына койгон экен да. Баарынан да 20 жыл дегенин кара. Демек, атамдын окуясы илгертен бери эле бүт элге дайын иш турбайбы? Эмне үчүн бизге, балдарына буга чейин бир туугандарыбыз ооз ачып айтып койбойт? Кызык. Сен өзүң деле билесиң да. Байкем менин оюмду таап отургандай коорап койду. Биз кайдан билет элек? Айтып койбойсуңарбы? Дедим мен чынында эле ызаланып. Кантип билбейсиңер? Эмне, асмандан түштүңөрбү? Апаң барда дала эле чатак болчу эмес беле? Бирок биз түшүнчү эмеспиз. Анда өзүңөрдөн көргүлө. Түшүнүп жүрүш керек мындай нерселерди. Элдин баарысы түшүнгөн нерсени силер эмне үчүн түшүнбөйсүңөр? Байкемдин кабагы тырыша түштү. Дагы сүйлөсөм, дагы күчөп, кайра өзүмдү күнөөлөй турганын сезимде сыртка чыгып кеттим. Аттең деп бараттым. Агама жооп кылып айта турган башка сөз таба албай ызаланып туталанып. Билем ошону. Кимдир бирөө мага сөзсүз ушинтип күнөө коюп айтарын кандайдыр бир туңгуюк сезимдерим менен мурда эле туюп жүрчүмүн. Ошону мына азыр Асылбек байкем айтты. Орой айтты, көңүлүмдү оорута айтты. Бирок эмне үчүн мени аяп, жондотуп, чын эле атамдын бул окуясын билбеген киши катары көрүп, азыраак жымсалдатып койбоду десең? Аттең, тууган ичиндеги адамгерчилик деген азайганбы? Мен илки бас машинамдын жанына араң жаттым. Каш карайып айлана көрүнбөй калган экен. Көкүрөгүм таарынычка толуп ашып, андан ары эмне кыларымды билбей келип, алдын корундукту артка жыктым да дармансыз боюмду таштадым. Атама кирип барып чаң салсам деп бир ниетим азгыргансыйт. Экинчи бир көңүлүм болсо андан чочулайт, айбыгат. Анткени мен азыр өзүмдүн эки адамдын ортосундагы 20 жылдык окуяга караганда алсыз экенимди сезип аттым. Ошол 20 жыл деген мөөнөттүн алдында ал түгүл о дүйнө кеткен адамдын кереси да алсыз, күчсүз болуп калганына бир чети эч ишене албай, кайра туруп ишенүүгө аргасыз болгонума ызаланып, буулугуп, бирок баардан кокую бул ишке каршы турууга аргасыз экенимди сезип аттым. Атамдын бүгүнкү кыял жоругунун алдында мен эч нерсеге арзыбаган бир көлөкө экенимди түшүндүм. Ошол алсыздыгымдан жүрөгүм түшүп коркуп турам. Атама эч сөз айтууга кудуретим жетпесин. Жетсе да ал сөзүмдү баары бир айтпасымды сезип атам өзүм. Эгер баягы менин мурдагы жоош узак атам болсо, угар беле, ким билет. Азыр болсо бул Жанузак деген адам мага өгөй киши сыяктуу болуп калыптыр. Азыр ал жумурткасын башка уяга салып берип, учуп кеткен канаттууга окшой түшкөн шекилдүү. Анын көңүлү бизди таштап башка жака учуп кеткенбейм? Ушуну небак сезген Асылбек байкемдин айткан сөзү тигил болуп жаткан жагыр. Андан башка чарасы калбаса керек. Аттең, башка аргасы калбаса керек байкемдин. Атамдын ушул акыбалга жеткенин көзүң көрбөй эртерээк өлүп тынганың да жакшы болгон экен, апаке. Машинада жаткан менин жүрөгүм сыздап,
Атам менен Мунабиянын ортосун көп жылдар туташтырып келген каргашалуу бир сезим ажеке жеңеме көбүсүн ак тилек, ак оюбузду басмырлап, шылдыңкыла үстүбүздөн тебелеп өтүп кетип жаткансыда. Ушул эч нерсени тоготпос ырайымсыз сезим керез деген ыйык милдетти элдин түпкүлөктүү рух салтын сындырып келекелеп жаткансыда. Аттең кандай айла кылсак болот? Жок дегенде керез дегенде кургуп калсак болбойт беле? Мейли, атам өз абийирин өзү сактабаса, мага да кереги жок ал абийирдин. Бирок адамдын улуу салтын сактап калыш милдетин эмне кылабыз? Эмне кылабыз дейм, ата? Башкасын койсом да мен атама ушуну айтууга акым бар экенин ойлоп бел байладым. Азыр туруп барып кыйкырсам, ал өтө турган сөзүм бар сага, ата. Үстүмдөгү былк ettирбей муунтуп жаткан жүгүм бир аз жеңилдегенсип, ордумдан тура баштадым. Аңгыча биздин үйдүн эшиги ачылып, атам сыртка чыгып келе жатканы угулуп калды. Түн абдан эле коюу улап калган экен, машинадан чыкпай аярлап отура тургум келди. Атам мени издээр бекен деген ойго кеттим окшойт. Аңгыча атам кареткадан чыкты да түз басып жанымдан добушсуз өтүп кетти. Эч токтолгон жок. Ошондон улам мен дароо түшүндүм анын кайда жөнөгөнүн. Артынан аңдып баскым келди, бирок эшикти ачсам добуш чыгып калат эле. Ошон үчүн караңгыда көз тигилтип, атамдын караанын боолгулоп карап турдум. Кантсе да Мунабияныкына жөнөдү болуш керек. Мейли дедим ичимде, кайра жакшы болот. Көрсө атам Мунабияныкына кетпей эле аны тосуп чыккан экен. Менден алыс узай электе ал бирөөнө жолуккандай болду. Күбүр-шыбыр сөздөр чыгып, экөө чогуу туруп калышты. Атам тигил аялды үйгө жүргүн деп аткансыйт. Аял болсо макул эместей. Кыязы менин машинамага агарып даана көрүнүп турду окшойт. Аңгыча болбой үй жактан күйүп бышып, ажеке жеңем жетип келгене. Көрдүңбү кичине бала? Айтпадым беле моминтип түн ичинде да биздин тынчыбызды алат деги. Уят сыйыттан эчтеме жок. Ай Мунабия, могул баладан уялсаң боло жок дегенде. Мен машинадан атып чыгып ажеке жеңемди дароо колдон алдым. Бирок анын үнүн басууга үлгүргөнүм жок. Аңгыча Мунабия дароо кетип калды да, атам жалгыз бизди көзөй добушсуз жылып келе жатты. Оюма ар нерсе келе түштү. Күндүзгү чатак уланбас экен деп кыпылдадым. Мындай учурда ажеке жеңем унчукпай калыштын ордуна кайра биздин куроого киргени жүрөт эдириңдеп. Жеңе, үйгө бара бериңизчи, дедим мен аны колдон ала токтотуп. Кыязы ал таңыркап калды окшойт. Демек атамдан коркуу деген анда ойда жок. А бирок бүгүнкү самоорду ыргыткандай кылса, атам бирөөгө зыян кылып коюшу да мүмкүн. Нефт дегенден анда эчтеме калган эмес көрүнөт. Бирок ал кечке үйдө жалгыз жатып, бул маалда жоошуп калган бейим. Колтугуна агарган чүпүрөктөрдү кыстарган тейде жаныма келди да, конуп кетесиңби деп сурады менден. Менин жоомду уккандан кийин ал жеңеме эч көңүл бурбастан үйгө кирип кетип, чырак күйгүздү. Колтугундагы жуулуп бүтүктөлгөн сүлгү, суу жоолук дасторкондор экен. Ал дагы жеңеңди жууп кой десем, бир жумадан бери кулагына кирбейт, деди атам мага арызданган тейде. Колундагы чүпүрөктөрдү көрсөтүп, мен ажеке жеңемди карасам, ал баягы эшикке ыргыган самоорду кайра койгону камырып жүргөн экен, атамдын арызын тыңшап да койгон жок. Тамак ичилип бүтүп, ажеке жеңем кеткенден кийин атам керебеттен өз төшөгүн өзү салууга киришти. Кыргыз айылдагы эң бир ылайыксыз осол көрүнүш ошол болсо керек. Аялсыз бой калган карыя киши жууркан төшөгүнүн оңун келтире албай көпкө дейре каржаңдап атса. Же өңү табылбайт будаланган жууркандарынын, же ал мусапырга жардам берген киши жок. Жатып укта, деди атам, тиги ички бөлмөнү көздөй ээкшилдеп. Башка сөз сүйлөшкүсү жок. Ошондон улам мен айтууга камдап алган сөздөрүм талаада кылаарын сезип аттым. Апам эмне деген керез айтты эле? Аны эмне кыласың? Тим эле угуп алайын дедим. Атам там жакка бет уруп, кымтыланып алды да, саамга дери унчукпай калып, анан үздүк-создук күңкүлдөй кетти. Бир топ эле сөз айтты байкуш. Астыма ички үйдөгү чоң килемди салып, үстүмө парча жапкыла деди. Көргө сөөгүм киргенче элге арак берилбесин деди. Анан дагы кыркым өткүчө балдарым менен чалым таяк таянып турсун. Келиндер кошогун токтотпосун деди. Мени жүрөгүм зырп этип, апамды койгондон 3 күн өткөндөн кийин шаарга ишиме шашып кеткенимди эстеп өттүм. Байкуш апама таңыркадым. Эмне үчүн ошолордун баарысын айтты экен деп. Бирок керез дегенди абу деп тескеп отурбайт дечи. Ата, деди мен анын жанына барып.
Анан эмне үчүн бизди 40-на чейин калгыла, энеңердин сөзү ушундай деп калтырган жоксуңар? Атам башын буруп мени ормое карап койду. А силер калат белеңер? Калыш керек эле да. Өкмөт уруксат береби ошого? Аны көрүшөт элек? Бербейт. Элдин баары 40 күндөн өлүк көмүп жүрүп алышса, ишти ким иштейт? Ал сиздин жумушуңуз эмес, ата. Бар, жа токтагын. А Мунавия тууралуу апам эмне деди эле? Уккан эмесмин. Кантип уккан жоксуз? Эл айтып атпайбы? Эл айткан жери жок. Уктачы. Качпаңыз, ата. Биз сүйлөшүшүбүз керек. Атам үнсүз жатып калды. Мен жанында тура бердим. Жарыкты өчүр, деди атам. Мен өчүрбөй тура бердим. Көпкө турдум. Акыры жооп берерсиң деп мелтейип турам ичимде. Бирок атам да көгөрүп жата берди. Таптакыр козголбойт. Мен мурдумду шуу тартып, тамагымды катуу жаңсап оройлоно баштадым. Кыжырымдын келгенин атама сездирип атам. Ошентсем бир маалда атам секин ордуна тура баштады. Сен эмне мени тергегени келдиңби? Деди керебетке отургандан кийин башы калч-калч этип. Баары бүтүп эми сен калдыңбы? Мени эмне жайыма койбойсуңар, я? Мен өлүп берсем жаның артынабы? Апамдын керезин айтып атпаймынбы? Дедим мен тайсалдай түшкөндү билгизбей. Апаң андай сөз айткан эмес. Калп, ажыке жеңиңдин чыгарганы. Атама дегенде үнү каргылданта катуу бакырып алып, кайра ошол замат ыйламсырап доошу чыкпай калды. Мен атамды аяп кеттим, бирок апам үчүн деген боортолгоом дагы да күчтүүлүк кылып, айтпаса да апамдын каалаганы ошол, ажыке жеңем айткандай болчу. Сиз аны аткарышыңыз керек, дептирмин. Ошентсем атам жаштуу көзү менен мени тир укмуштай кыжаалат карап алды. Анда мен да өлөйүн. Антпесем силер өңдөнгөн кеңкелестер тирүү кишинин каалаганы менен эсептешпейт турбайбы? Өлөйүн анда, башка арга калган жок, деп караган экен ошондо көрсө байкуш атам. Мен аны кайдан түшүнөйүн? Түшүнбөк тургай атамдын ошондо башы шылкыйып мага үн ката албай калганына машыр бола, жеңишке жеткен кишиче эртеси шаарды көздөй машинаны учуруп көңүлдүү кеткем. Туура 3 күндөн кийин баарыбыз тең телеграмма алдык. Келсек, небак боз үй тигилип, атам байкуш көк беденин үстүндө муздакта жалаң кат шейшепке оролуп жатыптыр. Биз баргандан кийин айылдагы жаңы салт боюнча бош керебетти үйдүн ортосуна чыгарып, сөөктүн бетин ачып, үстүн кара тукаба менен жаап коюшту. Ыйлай басылып, элге аралаша баштаганыбызда мен биздин ага туугандардын кебетесинен билдим бирөөнүн азыга келбей атканын. Көрсө ал Мунавия экен. Кобурашкандардын сөздөрүнөн байкасам, анын азыга келишине ажыке жеңем баш болгон апамдын бөт абысындары каршы чыгып, эркектер болсо Мунавия келбесе болбойт деп эки ача пикир айтып атышкан көрүнөт. Маган баары бир өңдөндү. Келсе келсин, келбесе койсун. Андан эми эч нерсе өзгөрүп кетпейт. Бирок ажыке жеңемдер каршы болуп аткандан кийин аны келтирип чатакты кайрадан ырбатып эмне кылат дейм ичимде. Аңгычакты бирөө келип мени конокбай абамдар чакырып атат дегенде деп сакалдуулардын ичине чакырып барды. Биздин үйдүн төркү бөлмөсүндө отурушкан экен. Келе койсо дагы, ыйлап бугуңду чыгардыңбы биртикке? Ыйлагын ошентип. Атаңа канча ыйласаң саадагы кийин балдарың ошончо ыйлайт, деди конокбай абышка менин колдорумду сылакылап, жүзүнөн мээрим чачыратып. Анан ал мени чакырткандагы максатын айтты. Угуш кыйышы жок, өйдө ылдыйы жок турмуш болбойт акен, айланайын. Баарыбыздын тең эле өмүрүбүз ошондой. Бир кылка ак же, бир кылка кара жашаган адам болбойт. Сени биз эстүү деп, чоң азамат болду деп кеңешке чакырып турабыз. Атаң маркум өлөрүндө бир сөз айтып кетти. Ошону аткарбасак болбогону турат. Мен айта бериңиз деп башымды жерден албай сөз аягын күттүм. Мунавияны сөөгүмө кое бергиле. Кара кийип башымда олтурсун дептир атаң. Менин көздөрүм ымыр-чымыр болуп кетти. Дагы айтайын. Мунавиянын келиш келбеши мага баары бир эле. Бирок атам байкуштун кереси мага катуу тийди. Маркумдун эң акыркы жолку мени жек көрүүсү, ошондогу жаш аралаш кып-кызыл болгон көзү менен мени акыркы жолу карашы ок болуп келип, жүрөгүмө кадала түшкөндөй алсырадым. Бүктүшүп отурган бойдон конокбай карыянын алдынан козголгонум жок.
Ай, Сандырақ, бері кірчі, деп ал сырттан башпақтаған балдардың бірін чақыртып алды. Азыр ылдый Мунабияныкына тызылдап барып, Жанузак атам өлөрүндө сизди азама келсин деп керез айтыптыр деген. Түшүндүңбү? Башка сөз айтпаган. Калганын ал өзү билсин. Албетте өзү билсин. Бир ооз эле айтып коюу керек мындайда. Парыздын иши деген ошондой болот, деп жанында олтургандар Конокбайды колдошту. Ай, Сандырақ, баягы жомоктогу Сандыракча жеткиче айтар сөзүңдү тескери буруп алып жүрбөгүн. Эсиңе бекем түйүп ал, деп дагы бирөө тыңсына кеткенде отургандардын баары жайма-жай күлүп калышты. Көрсө Конокбайдын милдети мага ушул сөздү бир ооз гана кулак какты кылып коюш, а макулдугумдун эч зарылчылыгы жок экен. Ошону менен өлүк узаткан, аза күткөн Танай уулунун улуу кичүүсү, аял эркеги эми Мунабиянын келер келбесин, келсе кантип эмне болуп келерин күтүп калгансы да. Убакыт өтүп атат. Мунабияга атайын кабар айтылды дегенде, бир маалда Ажыке жеңем угуп калган экен, кошогун дароо токтотуп, сустая сыртка чыкты да, эч тайманбастан туруп Конокбай карыянын кылган ишине ачык эле акаарат айтты шакылдап. Ал эмнеси экен? Сакалдуу киши да ушуну кылабы? Андай калысчыл неме болсо, Шааркан жеңемдин керезин эмне аткарам деп жулунбайт. Же катындын керези эмес бекен? Көрсөңөй булардын өз билгендерин жасап. Жеңеңдин керезин сен аткардыңбы, ай, Ажыке? Жанузак тирүүсүндө Мунабияны бул үйгө жолоткон жоксуң? Жолоткон жоксуңбу? Эми өлгөндө эмне кыласың анын алдын жасап? Эркектердин кимдир бирөө ошентеле Ажыке жеңем душманын эми даана көрө койгон кишидей Алегинин жанына тез басып барып жулкуна кетти. Келбейт Мунабия. Эмне жолу бар экен бирөөнүн эринин кашына келип кара кийип отургандай. Ага таңсык болуп турсаңар, намысы жок Танайдын эркектери чогуусу менен барып үйүнө кирип алгыла. Менин туугандарымдын бир дары сандарын чаап күлүп калышты. Бир дары Ажыке жеңемдин сөзүн жактырышкан жок окшойт, эреңдерин тырыштырып тескери карашты. Бирок бири да сөз кайрып айткан жок. Ошондон улам Ажыке жеңем биздин көчөнүн аялдарынын ичинен апамдын ордун баскан билерманы мыктысы болуп калганын түшүнүшкө болот эле. Түшкө жакын азага келген кишилер короого батпай бытырап, топ-тобу менен көчөгө чыгып, калгандары бактын ичиндеги жыгач таштын үстүндө кара таандай конуп отурушкан. Улам бир жаңы киши унчугуп келген сайын, боз үйдөгү аялдар аркы-терки үн созуп калышат. Бир маалда чыны чайны көтөрүп, ары бери чуркаган сырттагы келиндер күбүр-шүбүр болуп токтой калып, жол карай башташты. Келатат деп үндөр тигинден мындан угулат. Мунабия биздин үйдү көздөй келатканын уккан соң, тигинде мында жан баштап аткан эркектер да сөздөрүн токтотуп, баштарын соксойтуп, ал эмне болор бекен деген шойкомду делдейп калышты. Мунабиянын келиши ушул азыр жарданып тургандардын ар кимисине өзүнчө бирине намыс, бирине уят, бирине ачуу, бирине таба, бирине күлкү, а бирине болсо тим эле карандай кызык болуп турду бейм. Жеке мен өзүм кантеримди билбей, сөзүн чыны мына бул жогоруда санаган сезим туюмдардын бардыгы бирдей чогулуп келип, бир убакта көңүлүмө жыйылып алган сыяктуу каарып да, чаташып да, бир чети чатак чыгып кетпегей эле деген ойдо кооптонуп турдум. Эмнегедир дал ушул тушта шамалы жок, уйгу туйгусу жок, тып-тынч мемиреп туруп эле асмандан аппак болуп кебес кар жаай баштады. Кара жердин бети агаргандан агарып, биз дем алган аба улам тунуп, тазарып, дене боюбуз кадим салкын сууга чайкагандай таптаза. Мунабия боюна жараштыра узун этектүү чымкый кара көйнөк кийип, чачылуу кара шалы жоолукту башына шалкы салынып, жолдун дал ортосу менен түп-түз басып жалгыз келаткан экен. Жарданган эл бала-бакыра аралаша сөөк жаткан боз үйдүн эшигинен чыга дала жерге эки жең болуп созулуп кеткен. Ошол эки жеңдин учуна келген тушта Мунабия башын сал бир жагына кыйшайтып, апакай узун шадылар менен ийининен куюлуп түшкөн жоолугунун эки учун көкүрөгүнө кымтып алып, үн чыгара кетти. Кыязы кечээден бери атамдын өлгөнүн уккандан тарта үйүндө жалгыз отуруп ыйласа керек. Көздөрү каканактап шишип, он талаалап жаш аккан бети башы балбырап көөп чыгыптыр. Мунабиянын келатканын угаары менен Ажыке жеңем боз үйдөгү үн чыгара баштаган аялдарды тыя салып, сыртка жүгүрүп чыкты. Мен эрксизден алга жүткөндүм. Бале болуп эки аял чырлаша кетпесин дедим окшойт. Мунабия жаш төгүлгөн көздөрүн ирмебестен
Ажике жеңемди көздөй түптүз келе жатат. Жеңем болсо тоо тоскон азаматча муштумдарын бекем түйүп, өңүнөн бир отулу кетип калыптыр. Болпого этке элденесе жел урган көк сотого окшоп титирейт. Айтор бир бале башталары көрүнүп калды окшойт. Же Мунабия токтоп калабы, же жеңем жол бошотобу. Бирок экөө тең андай кылбады. Бетме бет тирешип келди. Ошол тушта Кудай жалгап кайсы бир аксакалдын чыңкылдаган ачуу үнү абаны жарып кеткени. Алдагы эси жок катынды жол бошот дегиле, ой. Азага келген кишини жолун тоспойт. Асылбек байкем да көрсө чукул жерде экен, аксакалдын үнү чыкчакты арада шып жетип келди да аялын жеңинен тартып кетти. Ажике жеңем жакшы эле моюн бербей күйөөсү кармаган жеңин жулуп алып, Мунабияны көздөй тап коеюн дегичекте Мунабия аны кыжаалап бир карап алгандай болду. Ошондо ичиндеги тиреп турган пружинасы сынып калган өңдүү шылкыя түштү жеңем. Көздөрүндөгү эмелеки чакыраңдаган ачуу оттору негедир дароо өчүп кетти. Жеңемдин ошол кебетеси менин санаамды дароо тынчыткансыды. Жеңем дайым эле ушундай болуп жүрсө деген каалоо келип кетти оюма. Бирок анда дагы эле кайраттын көрөнгөсү калган экен. Мунабия боз үйгө кирип кетээр менен бетин аткып үзүп алды. Уялбай баягы жылы акем жоготкон алтын сөйкөнү тагынып келген тура, деди анан ал карап тургандардан жардам сурагансып жалуурап. Бирок эч кимден жооп болгон жок. Бир жылдары маркум апам баш болгон биздин айылдын аялдары жан узак жасаган алтын сөйкөнү Мунабия уурдап кетиптир деген ушак айың таратышып, ал тургай тигил жалгыз бой аялдын үйүнө кирип барып тинтишкенин уккан элем. Аргасыздан азыр ошол эсиме түштү. Көрсө Ажике жеңем ошол шөкөт буюмду дагы эле издеп жүргөн экен. Кызык, дедим мен өзүмчө таңыркап. Бир кезде ачуунан, көрө албастыктын айынан чыккан сөйкө жөнүндөгү куру жалааны жеңем ушул убакка чейин Мунабиянын бетине жабам деп жүргөнүн кара. Баланын эле оюну карап турсаң, байкуш апам да өлөр өлгүчө ал сөйкөнү атамдан дуулап, урушкан сайын таап келгин деп чадак чыгарчу. Эсимде атам маркум баарын көтөрчү, бирок ал сөйкө тууралуу сөздү көтөрө алчу эмес. Элдин айтышына караганда ошол алтын буюм атам өмүрүндө жасаган нечен мыкты зергер билектердин эң мыктысы экен. Мунабиянын кулагынан ал буюмду мен да көрсөм экен деп койдум. Ыйлап, демин суутуп алгандан кийин Мунабия да аялдарга кошулуп кошок кошо баштады. Адегенде көптүн ичинен анын үнүн биз ажырата алган эмеспиз, бирок бир убакта тыңшасак, мурда биз угуп аткандан башка бир муңайым үн өзүнчө бөлүнүп, башкалардан бөтөнчөрөөк угулат. Бара-бара ошол үн өстөндөгү улам арбып, улам арты түрлүп аккан жазгы суу сыяктуу коюуланып, ичи толо арман күйгө шкалып, барган сайын муңканып, чыйралып жүрүп отурду. Ыргагы да, сөздөрү да башкаларга окшобойт. Кантсе да алар мурда кийин жамандыкта айтыла жүрчү көнүмүш сөздөр эместей. Ошон үчүн боз үйдүн сыртында отуруп турган эркектер да кобурларын токтотуп, алиги сөөгү үстүндөгү чыккан жалгыз үнгө кулак төшөшкөнсүйт. Элди билбейм, менин бүт көңүлүм Мириалды Мунабиянын ушул азыр атама айтып турган сөздөрүнө байланды. Бир отургуч алып алдымда үн чыккан тушка ыктай отуруп, ысык жаш чалган көздөрүмдү бекем жумдум. Жан узак адашып келип дүйнөгө, жан узак алдыбыз чырмоо туруп болду, жан узак ажырым ойноп күлө албай, жан узак алтындай өмүр кор болду, жан узак жер астына сен кетсең, жан узак артыңдан удаа жетермин, жан узак жер алтында жок болсоң, жан узак армандуу бойдон кетермин, жан узак булуттуу көктө жок болсоң, жан узак бул турмуштан кечермин, жан узак жаземдүү тагдыр кор экен, жан узак жазмыштын күчү зор экен, жан узак жайына кеттиң күтүп ал, жан узак о дүйнө бизге доор экен. Ый бүткүчөктү баштарын жерге кулатып дым отурган элдин жону аппак болуп кетти. Жер аппак, боз үй аппак, талдарак аппак, асман аппак. Кошоктун күчүнө мен ошондо айран болдум. Кошоктун сыйкыры менен табигат өзгөрүп жаткансыды мага. Кара жоолук салынып боз үйдүн ирегесинде турган аялдарда ак башыл болуп бир башкача шоолаланып көрүндү көзүмө. Кирпи көтөрүп байкап турсам, алардын чынында эле ушул мүнөттө Мунабиянын тагдырына диттери биригип,
ага кошула баарынын тең аялдык жааты козголуп, баарысы тең адамдык, аялдык бийик ант шертти бир кол менен тутамдап чогуу турушкансыда. Көрдүңөрбү, аял деген кандай асыл заат болот? Көрдүңөрбү, аял деген көңүлү бапес деген адамына кандай берилет? Тирүүсүндө да, о дүйнө кеткенде да аял андай адамын бийик урматтап көкөлөтө алат дешкенсип. Ошонусу менен алар мына ушул саатта бизден, эркектерден кыйла жогору көтөрүлүп тургандарын өздөрү да сезип жатышты окшойт. Мындайда деле божурун токтотпогон ардагы карыялар баш болуп бүт өчөйүп, эркек журту баш көтөрбөй дагы бир аз отурган соң боз үйдүн ичи түйшөлө түштү да, бүт толкусуна суйсала төгүлгөн кара жоолугун ийиндерине бош таштаган Мунавия сыртка чыга келди. Мен жакты карагансыда, бирок мени көргөн жок ал. Карыялар жакты карагансыда, бирок аларды да көргөн жок ал. Тек гана эмеле жер бетин жаба калган аппак карга таңыргап тургансыды да, ылдый үйүн көздөй жалгыз басып жөнөдү. Ошол тунжураган жымжыртта оолагыраак ойноп турган бир наристе кыз менен моколой жаш баланын кытылдаган күлкүсү кулак каралады эле, кимдир бирөө ачуулана жеңиндеги карды силкип жиберди. Хай жашабагырлар! Эки наристе алиги кишини электегендей шыңк күлүштү да, кол кармаша нары чуркап кетишти. Ол да анан айындар деле кол жупташып табышып алышкан тура, деди бир кемпир эки наристенин ошол кылыгына ичи элжиреп. Табышса экен, дедим мен ичимден. Ылайым адамдардын баары эле бирин бири издеп таап алышса кана. Аңгыча Мунавия саал узай түшкөн экен. Бала, теги апаңды кайтарып келчи. Кетпесин, жан узактын сөөгүн узатсын, деди конокбай ошондо биресе элге жарыя кылгандай бек сүйлөп. Жумшаган бала жүгүрүп барды эле, Мунавия саал токтолуп туруп, анын башына сылады да, эч сөз айтпастан арылап кетти. Ошондо Мунавия эмне үчүн кайрылбай кетип калганын ушу кезге да эле түшүнбөйм. Өзүнөн сурайын десем ал азыр жок. Мунавия жаркын апам.